Törөп аткан аялдын үстүнө эркек кишини киргизбеш керек да. Күйөөсүнү киргизип коесуңар, төрөй албай толготуп аткан аялгачы. Ушундай протоколду синмайт этиш керек мындайды. Толготуп аткан аялдын үстүнө эркек кишини күйөөсүнү киргизгенге тыюу салыш керек. Бул мусулманчылыкка да туура келбейт, жанагы христианиндерге деле туура келбейт. Себеби кайсы жерде аял киши төрөгөндө толготуп атканда эркек кишинин барын сыртка чыгарып турган аял кишилер төрөтөт да. Ошонун айынан дагы кесери бар көп болуп атат. Ошонун айынан дагы жанагындай кыйналгандар, разрывдар көп болуп атат. Бул уят эмес, бул уят сөз эмес. Бул реалдуу жашоодогу кыз келиндердин ден соолугунун жоголуп аткандыгы, төрөттү туура эмес болуп калып атат. Бул биздин ошон үчүн ушул маселени дагы сиз караңыз протоколду. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Мен сырт жакта болсо дагы соцсеттерден маалыматтарды окуп турабыз. Жума маариф болсун. Бул эне төрөгөндө жанына атасын киргизбеш керек деп чечим чыгыптыр да. Бул мыйзамбы, мыйзам эмеспи билбейм, ушундай чечим чыгыптыр Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан. Мейли атасы макул кирбесин, бирок апасы, эжеси, жеңеси, аял заттары жанына кирсин. Себеп дегенде мен эң кичүү кызым төрөлгөндө 1,5 жашта азыр. Могу жерин кайчы менен кесип алган да. Кийин анын эненин ичинде болгон, бул аны тиги бул деп мойнуна албай коюшту, каралбай калат экен. Ал жердеги медсестралар өтө көңүл кош мамиле кылышат экен. Тыйын берсе карайт, сүйүнчү берсе карайт, болбосо карабайт. Бул гарантия берем. Ошон үчүн жакындары аял заты төрөп аткан эркек кирбесе дагы аял заттарынан жакын эжеси, жеңеси, сиңдиси, апасы кирүүгө уруксат бериш керек. Ушуну мен так кесе айтам. Болбосо полдон түшүп кеткен окуя болду мисалга. Ошо жакыны кирбеген үчүн медсестралар көңүл кош болгон үчүн, врачтар көңүл кош караган үчүн ошондой окуялар болду да. Жакыны кирсе эмне болот? Ушуну мындай ойлонуп туруп чечим чыгаргыла. Биз да 5-6 баланын атасыбыз. Силер балдарыңарды кандай жакшы көрсөңөр, урматтуу министрлер, биз дагы уул кыздарыбызды ушундай жакшы көрөбүз. Ушуга элдер мындай пикир калтырыңыздар, колдойлу. Аял заты төрөгөндө аял заттары кирсин жакындары.